Белгилей кетсек, аталган таза коом долбоорунун бийлик эл аралык уюмдар менен чет өлкөлөрдүн колдоосу менен ишке ашырууну көздөп жатканын жашырбайт. Буга чейин Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Бурян, Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча жетекчиси Лилиана Бурунчук, Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын аймактык директору Бруно Балванера, Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Кендис Макдейган да сөз сүйлөп, кыргыз бийлиги президент баштаган амбициялуу санарип долбоорду колдоп, ар тараптан көмөктөшүүгө даяр экенин билдиришкен. Бирок азырынча бул долбоордун бюджети канча болоору, жакынкы күндөрдө реалдуу кандай программаларды ишке ашыраары тууралуу так маалымат жок. Ошентсе да бул суроолорду таттоо иретинде кебизде маалыматтык технология жана байланыш мамлекеттик комитетинин башчысынын орун басары Мирлан Өмүралиев мырзадан сурайлык деп турабыз. Мирлан мырза, кош келипсиз биздин студияга. Бир катар эл аралык уюмдар, анын ичинде Бириккен Улуттар уюмунун таза коом долбоорунун ишке ашуусунда колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришти. Эми долбоордун койгон максаттары көп эл аралык уюмдардын максаттарына дал келет экен, бирок муну болгон эле декларативдүү колдоо катары түшүнсөк болобу, же кандайдыр бир каржы же техникалык колдоолор да көрсөтүлүшү күтүлүүдө? Саламатсыздарбы? Биринчиден биз максатыбыз бул форумду өткөргөндө, буга чейинки конференцияны өткөргөндө жалаң гана финансылык жардам сураган эмеспиз. Биз бул жерден билим катары дагы кандайдыр бир опыт менен бөлүшүү боюнча эксперттердин жардамын дагы, көмөк көрсөтүүсүн дагы сураганбыз. Азыр мына бүгүндөн баштап эле азыр Молдованын эксперти биз менен жумуш алып барып жатат. Алар бизге эмне үчүн ал керек? Бизде жана Кыргызда макал бар го, жет өлчөп бир кес дегендей, биз бүт жактардын баарын өлчөп көрүп, элдерге өзүбүзгө алып туура багытта кетип баратабызбы? Бул нерсени туура жазып атабызбы? Анан тигилердин, башка мамлекеттердин опытын көрүп туруп, ошондон долбоорду ишке ашырганга мындай жакшыраак келели деп атабыз. Анткени мисалы Корея мындай санариптик өлкөгө, акылдуу өлкөгө 40 жыл, 30 жылдын ичинде киргенде, биз болсо бизде азыр аябай жакшы шанс бар, аз убакыт аралыгында эле ошол деңгээлге жетиш. Жакшы таза коом долбоорун ишке ашырууга бардык шарттар бар экендигин мамлекет башчы белгилеп жатат. Бирок аны ишке ашыруунун механизмдери учурда кандай? Ушуларга кененирээк токтолуп кетсеңиз. Биринчиден биз азыр долбоордун алкагындагы долбоорлордун баарын жакын арада, орто аралыкта, анан узак аралыкта жасалчу проекттерге кылып бөлүштүрүп атабыз. Жакын арада кайсы проекттерди көрсөтөлү дегенибиз, биз мисалы күз айларында биринчи итокторун көрсөтүп, результаттарын көрсөтүп, уже элдер сезе ала тургандай кылган атабыз да. Бул биринчиден мамлекеттик кызматтарды электрондук, санариптик түрдө элдерге сунуштоо жана элдердин, биздин жарандарыбыздын мамлекет менен карым катнашын жөнөкөйлөтүү, бюрократияны азайтуу жана ошол менен биргеликте эле коррупциянын пайда болушун алдын алуу максат коюп атабыз. Бул мисалы азыр көптөгөн справкалардын баарын жокко чыгаруу, алар кандай түр менен, кандай колдону, кандай ишке ашат десек, мисалы көптөгөн справкалар. Түшүнүктүү. Эми президент таза коом долбоору өлкөдө коррупциянын деңгээлин төмөндөтүп, эң ылдыйкы чекке түшүрүшү мүмкүн экенин айтты. Бул канчалык реалдуу деп ойлойсуз? Аталгандай көрсөткүчтөргө жетүү үчүн кандай иш пландар каралган же талкуу болуп жатат учурда? Бул эми коррупцияны биз мисалы бирөөнүн колунан кармап, мисалы сен мындай туура эмес иш кылдың же мындай коррупцияга кармоо эмес, коррупциянын факт өткөндөн кийин биз азыр максат коюп атабыз, коррупциянын пайда болушун жокко чыгаруу. Анткени муну биз мисалы мамлекет менен жарандын ортосундагы мамилени, мисалы человеческий фактор дегендей, ошону азайтканда ошондой деңгээлге келебиз деген ойдобуз да. Түшүнүктүү. Рахмат. Маалыматтык технология жана байланыш мамлекеттик комитетинин өкүлү Мирлан Өмүралиев менен түзүү маектештик. Ийгилик каалайбыз. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.